Батырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши. Бул макалды ат үстүндө шамалдай ойногон көкбөрүүчү Аскат Аскаровго карата айткым келип турат. Ал улак колго тийди дегичи, атка ноктой учуп барып, тайгазанга салган чапчаң оюнчу. Арбаңыздар урматтуу көкбөрүү сүйүүчүлөрү, сиздер менен Only Top каналы. Рустам Тынариев тууралуу айтылган видеонун алдында көрмандар дал ушул Аскат Аскаров жөнүндө айтып берүүбүздү көпчүлүк көрмандар суранган. Андыктан бул чыгарылышта Аскаровдун өмүр таржымалына саресеп салып, үй бүлөсү көкбөрүү тартканына эмнеге каршы, кайсы улакчыны көрүп көкбөрүүгө кызыккан жана атты тандоодо эмнеге көңүл бурат, мына ушул суроолорго жооп издеп көрөбүз. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Аскат 1993 жылдын 13 июлунда Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Суусамыр айылында жарык дүйнөгө келген. Бою 177 сантиметр, салмагы 79 килограмм. Жетишкендиктери дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын, президенттин кубоктун, өлкө чемпионатынын, Норус турниринин жеңүүчүсү. Экспо 2017 мелдешинде 2-чи орунду алган. Учурда ойногон командасы Алато, минген аты Көк Мончок, позициясы чабуулчу, үй бүлөлүк абалы, үй бүлөлүү, бир уул, бир кыздын атасы. Кызыгы Аскат улакчылардын үй бүлөсүнөн чыккан эмес, үйдө андан башка эч ким улак тартпайт. Өзүнүн районунан чыккан белгилүү көкбөрүүчүлөр Рустам Тынариев, Нуру Койчукеевди кызыгып көрүп жүрүп эле улак ойноп кеткен. 2012 жылы Норус турниринде Суусамыр командасы менен Ак Кула ат майданына чоң оюнга чыккан. Анда 19 жашта болчу. Ал оюнда командага кошулганы менен оюн деле көрсөткөн эмес, алмашууда гана турган. Мындан улам ал кайра айылга барганда элден уялгам деп айткан. Кийин Токмоктун командасы менен биригип Суусамыр Тынай болуп оюнга чыгып жүрдү. Андан кийин Сары Өзөн командасы түзүлдү. Анан достукта 3 жыл ойноду. Токмок деген ат менен оюн көрсөттү. Кыргызстандын улуттук курамасында дагы чаап, жакшы эле ийгиликтерге жетишти. Кийин Сары Өзөндүн курамына кошулуп, оюндан жаракат алып 1 жылдай четтеп калды. Учурда болсо Алато командасынын курамында. Алато командасына келгенде Тургон деген ат алдырган. Ал деле жакшы болчу, бирок ылдамдыгы жайыраак эле. Көк Мончок Алато командасынын башкаруучусунун аты болчу. Ат келгенде минип көрүп, жакшы ат экенин сезген. 2021 жылы президенттин кубогуна арналган оюнда башка оюнчу минип чыккан. Биринчи оюнда Алато ынтымак менен төшүп калды. Аскаттын аты жакшы чуркубай жатканда башкаруучу Көк Мончокту сунуштап калды. Ошондон тартып Аскат бул атты ойнотуп келет. Бирок жакында эле Көк Мончок Сары Өзөнгө сатылды. Анын артынан кийинки жылы Аскаровдагы Сары Өзөнгө келери дээрлик белгилүү болуп калды. Аскат атты тандоодо ылдамдыгына карайт. Бул тууралуу ал төмөнкүдөй пикирин айткан. Кээ бир аттар коркок болот. Башка аттардан сокку жегенден кийин качып калат. Кээ бири тайманбайт. Мен негизи аттын ылдамдыгына басым жасайм. Бирок ылдам болгонуна жараша оозу дагы жеңил, жумшак болушу керек. Тайгазандын кайсы тарабы ачык экенине карап эле ылайыкташтырам. Мыкты улакчы болуу үчүн эмне кылуу зарыл деген суроого Аскат мындай жооп берет. Эң негизгиси мээнет, кара күч жактан дайын болуп, минген атыңды даярдашың керек. Улакты алып жүргөндө башыңды иштетишиң керек. Башың иштебесе улакта деле кара күч менен эч нерсе кыла албайсың. Бирөөгө эле жем болосуң. Адамдык сапаттагы маанилүү, кичи пейил болуш зарыл. Айрымдар 1-2 оюнда салым салып, жылдыз болуп өзгөрө түшүшөт. Айрымдар канча кыйын ойносо деле бир калыпта жүрөт. Бийик болгон сайын бутун жерге жакын болушуң керек дейт го. Аскат үй бүлөдө 5 бир туугандын 4-чүсү. Үйдөгүлөр улак ойноп баштаганда аны оюндарга жибербей урушкан. Ал учурда улакка үйдөн качып барчу. Азыр атасы токтотсоңчу деп калат. Учурда Аскат үй бүлөлүү, бир уул, бир кызы бар. Жубайы кээде көкбөрүү ойногонун жаман көрүп урушуп калса, кээде колдоп калат. Аскат Аскаровго сиз кандай баа бересиз? Улуттук курамда Аскат көкбөрүүдө ойнош керекпи же көкпардабы? Оюңузду калтыра кетиңиз. Жана баса, кече 27 май күнү Көкбөрүү Федерациясынын жыйыны болгон жок. Андыктан улуттук курама команда дагы болсо аныктала элек. Азырынча качан улуттук курама аныкталат белгисиз. Белгилүү болгон учурда биз сизге кабарлайбыз. Андыктан каналга жазылууну унутпаңыздар.